Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Жогорку кеңеш акыркы жума ичинде өзгөчө активдүү иш алып барганын көрдүк. Алар тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын айрымдары чындап эле өлкөбүздөгү башкаруу системасына өзгөртүүлөрдү киргизсе, айрымдары тетирисинче баягы эле кыргыз элинин зыяны үчүн багытталган мыйзамдар. Мисалы, аким, губернатор сыяктуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары кеңейтилип, бекемделип, жоопкерчиликтери да ошого жараша күчөтүлүүдө. Ал эми парламентте болсо эми мурдагыдай 120 депутат эмес, 90 депутат болот. Алардын 56-сы партиялык тизме аркылуу келет дагы, 34-ü бир мандаттуу шайлоо округтарынан шайланат. Дагы бир өзгөчөлүгү эми сиз добуш берип жатканда кайсыл бир партияны тандап туруп, ал партиянын ичиндеги өзүңүз каалаган талапкерге дагы добуш бере аласыз. Ошондо партиядагы талапкер тизмеде канчанчы орунда турганына карабастан, өзүнүн шайлоочулары тарабынан алган добуштарынын санына карап, мандат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Ал эми мажоритардык ыкма менен же партиясы жок эле талапкерлигин койгон жаран болсо, өзүнүн округунан жалпы алган добушунун эсебине карап мандат алат. Кыскасы, бул жолку парламенттик шайлоо тилекке жараша депутаттардын санынын азайышы жана партиялык бизнестин таасиринин бир топ азайышы менен өткөнү турат. Бирок бул деген сөз элибиздин көпчүлүк бөлүгү каалагандай такыр эле партия аттуунун жок болушуна алып келбейт. Дагы да болсо партия ээлери өздөрүнүн оюндарын жасап туруу мүмкүнчүлүгүнө бир аз болсо да ээ болуп турушат. Бирок президенттик башкаруу формасына өткөнүбүзгө байланыштуу мурдагыдай эми парламентте бар жокту каалагандай калчаган партиялар эч нерсеге жооп бербей, бирок ошол эле учурда өкмөттүн дээрлик бардык тармактарындагы кадрдык саясатка түздөн-түз кийлигишип жүргөн болсо, анан эле өз ара келише албай калган учурда нарыдан бери күнөөнүн баарын премьер-министрге коюп, аны дароо кетирип, ордуна дагы өздөрүнүн саясий оюндары үчүн ыңгайлуу кишини кое калып жүргөн болса, эми анда ээн баштык кылууга парламентте дээрлик мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Парламенттик башкаруу деп атап алышып, президент да эч нерсеге жооп бербей жүргөн болсо, эми тетирисинче президент өлкөдөгү дээрлик бардык иштерге түздөн-түз жоопкерчиликти алат. Ошого жараша ажоонун да ыйгарым укуктары кеңейтилип, мамлекетте бир багыттуу саясат жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алууда. Дагы бир маанилүү мыйзамдардын бири бул жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышы болду. Эми мындайча айтканда, интернетте же башка маалымат булактарында жалган же анык эмес маалымат тараткандар жоопкерчиликке тартылышат. Ойду келди эле оозуна келгенин оттоп, өзүн блогермин деп атап алгандар, же өзүн иликтөөчү, элге күйүп аткан журналистмин деп алгандар, өзүн өзү укук коргоочу кылып көрсөтүп, бирок ушак таратуучу болуп жүргөндөр, же жөн эле фейк аккаунттары менен утуруу ар ким тууралуу жалган ушак аяңдарды жасап, таратып отургандардын баары мыйзам алдында олуттуу жоопкерчиликке тартылат. Ушак аяң аркылуу саясат жасап, кол алдындагы журналисттерине же маалымат булактарына жалган маалымат тараттырып отурган саясатчыларыбыздын да демек эми сак болушуна туура келет. Эгер сиз кайсыл бир саясий топтун ушак тараткычы болсоңуз, фейк аккаунттарыңыз менен баарын чекеден каралап отуруп, акча таап жеп жүргөн болсоңуз, эми сак болуңуз. Кылмыш жоопкерчилигине тартылып, ушакчылыгыңыз ачылып, коомчулук алдында уят шерменде болуп калышыңыз толук мүмкүн. Сиз эле эмес, ошол сизге бир аз акча берип көрүнгөндү каралатып жаткан, жалган маалыматтарды чыгартып аткан саясатчы шефиңиз дагы сиз менен бирдей жоопкерчилик тартаары талашсыз. Албетте, сиз жалган таратуу кызматын кылып жаткан саясатчы же буйртмачыңыз жоопкерчилик маселесине келгенде сизден толугу менен кол үзөт. Сизди тааныбайм, билбейм, менин бул мыйзамсыз иштерге кыпындай да тиешем жок деп суудан курук чыгып кете берет. Баягы эле сиз өзүңүз каласыз. Баягы эле сиз өзүңүз жооп бересиз. Андыктан эми ыйманыңызга келип, маалымат согушунда өзүңүздү көзгө көрүнбөгөн, эч ким таба албай турган жоокер сезип жүргөн болсоңуз, эми ал өнөрүңүз өтпөй калышын мүмкүн болушунча тезирээк түшүнүп жетүүгө аракет кылыңыз. Соц тармактарды ушак аяң менен, жалган жашык менен толтуруп жүрүп, таштандыга айлантып алган болсоңуз, анда өзүңүз таштаган таштандыларды эми акырын тазалап койсоңуз да ашыкчалык кылбайт.
Ушак айың тараткычтарга байланыштуу кабыл алынган мыйзамго жакшы болгонун таза саясат жүргүзүп жүргөндөр, оройраак айтканда арты таза саясатчылар, саясий топтор алардын маалымат каражаттары туура көрүп, колдоп, кубаттап жатышат деңизчи. А берки жалаң гана ушул ушак менен оюн кылып, ушак менен күн көргөн топтор албетте сөз эркиндиги деген шылтоо менен элдин оюн күтүлгөндөй эле башка жака бурууга урунуп жатышат. Мейли эми, бул болуп келген көрүнүш. Дагы бир аз убакытка ушундай оюнчулардын оюндары уланат сыягы. Бирок булардын парламенттеги депутаттары тарабынан баланын укугун коргоо керек деген шылтоо менен такыр акылга сыйбаган мыйзамды кабыл алууга аракет кылып жатканына калк арасында наразычылык пайда болгону байкалды. Кодекске баласы атасын жана апасын, бир туугандарын сотко берүүгө укуктуу деген мыйзам киргизүүнү сунуш кылышты. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз. Сизди бул жарык дүйнөгө алып келген, болгону 2-3 килограмм кызыл эт малыңыздан өстүрүп, жедирип, ичирип, багып чоңойтуп аткан атаңызды же апаңызды сиз сотко берип, аларды жоопко тартууну талап кылат экенсиз. Себеп, сизди атаңыз же апаңыз кайсыл бир балалык кылып, шоктук, акылсыздык кылып кетирген хатаңыз үчүн урушуп, анча-мынча ашырып жибергениңизде шапалактап койгону үчүн. Мындай мыйзамдын демилгеленип жатышын көрүп туруп, акылыңа 1000 түркүн ойлор келет. Кыскасын айтканда, муну демилгелеп жаткандар, сиз менен бизди ошол булар сүйүп колунан келишинче кызматын кылып жаткан батыш тараптардагыдай кылып бир жолго салып, акыры барып үйүңүздүн алдындагы даракка үйлөнүүгө уруксат бере турган мыйзамдарды кабыл алып беришине шек калбайт да. Ушинтип эми бирөөлөрдү туурап жүрүп акыры кайерге чейин барат экенбиз, бир Кудай билет. Балдардын укугу корголушу керек деген түшүнүктү бетке кармангандарды көрүп, накта эки жүздүү, накта амал көйлүктүн чокусуна жеткен депутаттарыбыз бар экенинен уяласың киши. Анткени ансыз да бүгүнкү күндө балдардын укугун коргогон мыйзамдар бар жана иштеткиси келген система бир жакшына кылып иштетип алса болот. Анан эми мынчалык эле бирөөлөрдүн буйругун аткарууда элибиздин нарк насылын курмандыкка чалуу канчалык туура болмок эле. Бар жок бүтүп эми ата-энебиз менен соттошуп, неге мени урушту, неге мени сөктү деп сотмо сот жүрүшүбүз калды эле. Эсиңизде болсо, сизди дагы, бизди дагы дал ошол ата-энелерибиз накта камчылуу тарбиясы менен жолго салган. Алар болбогондо азыр ким кайерде эмне менен алектенип жүргөн болот эле, бир жараткандын өзү билет. Эмнеси болсо да Кыргызстаныбызды, кыргыз элибизди ар кандай сырткы жана ички күчтөрдүн арам ой оюндарынан Кудай сактасын. Пейилибизди оңдоп, ниетибизди түздөп, Аллах Таала жиберип жаткан ар кандай табигый кырсыктардан туура чечим чыгаралы. Мындан ары андай жамандыктардан сактасын. Саламатта калыңыз.